Саламатсыздарбы урматтуу достор. Азыркы сабакта биз KineMaster программасында видео монтаждоонун ыкмасын көрүп чыгабыз, футаждарды колдонобуз. Ал үчүн бизге KineMaster керек болот. KineMaster'ди сиз Play Market аркылуу көчүрүп аласыз. Мен азыр аны көрсөтүп коеюн сиздерге. Play Market Google Play деп жазган, ошол жерге кирип KineMaster деп жазасыз. Поиск деген жерге KineMaster. Мына жазганыңызда ушул программа чыгат. Бул программаны колдоносуз, скачать этип алып. Акысыз версиясын дагы колдонсоңуз болот. Эми мен KineMaster'га кирдим. Бир сүрөт видеосун даярдап койдум, мына. Аны кантип коет десеңиз, аны видеону алгач тартып аласыз, мультимедиа бөлүмүнө кирип коесуз. Мына мен көрсөтүп койдум. Сүрөт коюлду. Эми ушул сүрөткө мисалы бир футаж коелу башына футаж. Кайсыл жерге коюуну өзүңүз тандайсыз. Жылдырасыз. Слой бөлүмүнө киресиз. Футажды коюу үчүн слой бөлүмүнө киресиз. Слой. Мультимедиа бөлүмүнө басасыз. Андан кийин телефонуңузда албетте футаж алынган болсун. YouTube'дан скачать этип алган болушуңуз керек да. Загрузкиде турат. Мисалы футаж 21 дегенге мен кирдим. Бирөөсүн тандайм, жашыл фондо болот. Мына жүрөкчөлөрдүн футажын коем мен. Мына жашыл болуп чыгып калды, көрүшүңүз мүмкүн. Мен аны азыр чоңойтуп, кичирейтип койсом болот. Эми жашыл фонду алуу үчүн эмне кылам? Бир жолу ошол футажга эле басам, мына басылды. Оң тарапта, көңүл буруңуз, оң тарапта мына бөлүмү бар. Ал жерде биз астына түшөбүз. Световой ключ деген бөлүмгө басабыз. Мына световой ключ. Басып, бул жерде включить дегенди басып коебуз. Мына включить. Басып койсок, мына жашыл фон жок болду. Көрдүңүзбү? Жашыл фон жок. Аны каалаган бир бош жерге колуңуз менен коюп койсоңуз болот. Мына ушул жерде чыгат. Эми караңыз, башынан көрөбүз мына. Так. Видеонун үнүн мен өчүрайын. Громкость 0. Мына. Ошол жерде футаж чыгып турат. Сиз каалаган жерге футаж, каалагандай футажды койсоңуз болот. Мына. Футажды сиз кааласаңыз кырксаңыз болот мына. Басышы керек болбосо, демек ушул жерден келип мына футажга эле басып, ошол жерден кыркса, кайчынын сүрөтүн басасыз, мына жогоруда турат. Обрезать. Кайчы кыркып берет. Ушул жерден обрезать слева десеңиз сол тарапты, справа десеңиз оң тарапты, разделить десеңиз экиге бөлүп берет. Мисалы, слеваны бассак, мына баш тарабы жок, ушул жерден калды. Көрдүңүзбү? Ушул жерден сакталат. Эми каалагандай дагы бир футаж коелу. Дагы слой бөлүмүнө киребиз, мына. Слой, мультимедиа, футаж. Бир футажды тандайм. Мына подписка болуу футажы. Коюлду. Аны кичирейтем. Кичиретип ушул жерге коем. Оң тарапта световой ключ бөлүмүнө кирем. Включить басып коем. Мына. Караңыз. Футаж коюлду. Подписка болуу футажы. Аны тездетсеңиз болот. Ал үчүн футажга эле басып, оң тарапта скорость бөлүмү чыгат. Скоростьту басып, каалаганыңызга койсоңуз 1,5-2 футаж тез чыгат. Мына. Эми сиздерге дагы бир маалымат. Музыка коюу үчүн эмне кылабыз? Видеого аудио бөлүмүнө киресиз. Албетте музыканы дагы фонотекадан көчүрүп алган болушуңуз керек. Телефондо ошол жерде мен азыр мына треки бөлүмүнө кирип ABCD дегенди мен коюп берейин мисалы. Алфавит. Же болбосо башкасын дагы койсок боло берет. Келиңиз бирөөсүн эле коюп коеюн азыр. Мына. Плюсту басам. Болду, музыка коюлду мына. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми видеону сактайм. Сактоо үчүн эмне кылам? Эң жогоруда экспорт бөлүмү бар. Басам. Сохранить как.
көңүл буруңуз. Бул жерде кандай форматта сактоо өзүңүзгө байланыштуу. Мен сунуштайм Full HD 1080 пикселде турсун. Меникинде настройкада турсун, сиздики дагы. Ошондой кылып, андан кийин сохранить как видео басам. Видеону сактайт. Видео сактоодон мурда албетте телефондун памятын текшерип алыңыз. Бош жер болсун. Эгер бош жер жок болсо сактай албайт мындай. Токтоп калат. Бул сактап атат азыр. Сактап атабы? Жөнөтүп койсоң? Азыр жөнөтөм мен. Ошол видеону сактасын, мен эми паузаны басып кое берейин.